Адамзаттын тарыхындагы биринчи триллионер ким болот? Кайсы адам 1 триллион байлык топтогону жетишти? 5 күндөн кийин ушул суроого так жооп болот бизде, себеби SpaceX компаниясы NASDAQ биржага чыгат. Баарыбыз тең билебиз SpaceX компанияны, мына ракета учурган компания депчи. Бул компания Илон Масктыкы 2002-жылы баштаган. Азыр Америкадагы эң чоң кабар ушу SpaceX биржага чыкканы. Карагыла, Guardian'да, Wall Street Journal'да баардык жерде ушуну күтүп атышат. Кандай чыгат экен депчи. Силер деле эгер ушу SpaceX'ин акциясын алгыңар келсе, мына ушундай формасы бар. United States Securities and Exchange Commission деген. Ушул жерде SpaceX'тин информациясын алсаңар болот. Расмий информациясынчы. Мына Space Exploration Technology Corporation фирманы жетектеген Илон Маск, анан биякта SpaceX жөнүндө толук информация бар. Кандай бизнес кылат экен, канча акча табат экен депчи. Мына 2002-жылдан бери алар ракета учурат, 650 ракета учурду жалпысынан. 85% ракета кайра колдонду. Андан тышкары алардагы Starlink деген бизнеси бар. Дүйнөдө аларда азыр 9600 сателлити бар. 10 миллион клиенти бар. Аларда дагы AI бизнес бар. X бар эле го, Twitterчы ошону сатып алышып, анан ичиндеги AI'ды да алды. Ушул негизги 3 бизнеси. Ушун документти детально карапсаңар, көп жакшы маалымат бар. Эгер ошо SpaceX'ке инвестиция кылам десеңер, ушу расмий информацияны окусаңар болот. Аябай сонун документ. Буну атайын SpaceX даярдаган акциясын сатыш үчүн. Баардыгын күтүп атат. SpaceX фонду биржага чыкканда фирманын баасы 1,75 триллион доллар болот. Илон Маскта примерно жарымы акциясы аныкы. Ошондо Илон Маск ушул акцияны анан өзүнүн башка акцияларын кошкондо дүйнөдөгү биринчи триллионер болот. Элестеңер, триллион доллар. Карагыла, баары тең ушуну күтүп атат. Дүйнөдөгү биринчи триллионер депчи. 100 миллиард доллар көп деп таң калып жүргөнбүз го. 100 миллиард депчи. Илон Маск уже триллион долларга жетти. Бирок бул жөн эле ракета, жөнүндө видео эмес. Мен каалайм бул видеону жөн эле технология жеңиши жөнүндө эмес. Бул ошо технологияны жараткан адамдын ой жүгүртүүсү жөнүндө видео. Анткени ракета биринчи заводдон курулган эмес. Ракета биринчи Илон Масктын мээсинде жаралган. SpaceX биринчи акчадан башталган эмес. SpaceX биринчи Илон Масктын кыялынан башталган. Илон Масктын кичинекейинен бери чоң кыялы бар. Ракета учурганы. Ал кичинесинен бери айткан, мен Марска барам, мен ракета курам. Эмне үчүн адамдар бир эле планетада жашайт? Эмне үчүн адамдар ракеталар менен планеталардын ортосунан учпайт деп кыялданчу. Көп адамдар ушуну түшүнгөн эмес. Көптөр аны сындашкан, шылдыңдашкан, даже сабашкан. Апасы, Илон Масктын апасы ушуну укканда, Илон Масктын кыялдарын, ал болсо аны сындаган жок, урушкан жок. Ал уулуна айткан эмес. Уят болот, эл эмне дейт, антип айтпа. Эгер Илон Маск Кыргызстанда чогондо балким укмак. Досторунан, айланасындагы адамдарданчы. Жомарт, сен биякта тартасыңбы? 0.5 ага. Макул. Мында тарт. Yes, it's all there. Макул. Баттата жакшы бабыта? The whole thing, yes. Макул. Эгер Кыргызстанда чоңойсо, эгер Илон Маск Кыргызстанда чоңойсо, айланасындагы адамдардан көп укмак. Элдей болбойсуңбу? Элдей эгер Илон Маск Кыргызстанда чоңойсо көп укмак го. Уят болот, эл эмне дейт, антип айтпа. Ал болгончо күтүп тур. Эгер ракеталарың учпай калса, ракетага чыкпасаң, уят болосуң го депчи. Тескерисинче, Илон Масктын апасы аны колдогон, дайыма колдоп келген. Эч качан аны урушкан эмес.
Бизде Кыргызстандын тескеринче балдардын кыялдары болгондо аларды урушабыз. Тынч отур, көп суроо бербе, ката кетирбе, элдей бол, юрист бол. Ошондо биз таң калабыз, эмне үчүн Кыргызстанда Илон Масктар чыкпайт? Эмне үчүн Кыргызстанда SpaceX жаралбайт, ачылбайт? Эмне үчүн Кыргызстандан ракеталар учпайт? Бизде Кыргызстанда талант көп, бирок масштаб жок, SpaceX жок. Эмне үчүн? Эмнеге бизде талант бар, бирок результат жок? Кыргыз жаштары акылдуу, күчтүү, чыгармачыл, тез ойлонот, жакшы ойлонот аябай. Проблема биз балдарды туура эмес программалайбыз. Биз балдарды туура эмес өстүрөбүз. Алар Илон Маск болуп, акылдуу болуп, таланттуу болуп чыгат, бирок аларды биз Илон Маскка чейин жеткизип өстүрбөйбүз. Алардын шагыны, бутагыны, талантыны, потенциалын булуп коебуз. Ошол үчүн алар эксперимент кылып жаңы нерселерди ачпай калып атат. Бизде толук потенциал бар Кыргызстандан Илон Масктарды чыгарганы. Бирок ал үчүн биз аларды кичинекейинен баштап колдош керекпиз. Кыялдарыны, потенциалдарын ачыш керекпиз, түрдүү нерселерди көрсөтүш керекпиз. Алар ийгиликке акырындап ошентип өсөт. Бул доордо жөн гана аман калгандар эмес, башкача ойлонгондор ийгиликке жетет. AI үйрөнүш керек, технологияны үйрөнүш керек, дүйнөлүк масштабта ойлонуш керек балдар. Ошондо Кыргызстанда генийлер, Илон Масктар чыгат. Бизге Кыргызстанга дүйнөлүк масштабта ойлонгон адамдар керек. Ошондо негизги суроо биз балдарыбызды кандай келечекке тарбиялап, даярдап атабыз? Биз балдарды Илон Маск болгонун даярдап атабызбы? Биз балдарды SpaceX компанияларды ачканына даярдап атабызбы? Эгер жакшылап даярдасак, эмки Илон Маск Кыргызстандан чыгышы мүмкүн. Эгер жакшылап даярдасак, эмки Илон Маск силердин балаңар болушу мүмкүн. Алга.